Арабаңыз қадырлы көрерман. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алпарам. 11 сентябрда Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн муфтилеринин жолугушуусу өтөрү күтүлүүдө. Агалайык бир катар өлкөлөрдөн диний башкармалыктардын жетекчилери келет. Кыргызстанда алгачкы ирет өтө турган ири иш-чарага Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы учурда даярдыктарды көрүүдө. Biz бүгүнкү эфирде дал ушул тема тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Алгач студиябыздын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Абдулазиз Кары Закиров келген. Салам алейкум. Азирети муфтий, студияга кош келипсиз. Кош болдук, рахмат. Азирети муфтий, айтсаңыз, мынакей бул Кыргызстанда биринчи ирет ушул өткөнү жатат. Муфтилердин кеңири форматта жолугушуусу, анан иш-чаранын мааниси кандай, эмнеге камтыйт, ушул боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана боорукер болгон Алланын ысмы менен, Алла Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салат саламдар болсун. Бул Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө болгон мамлекеттердин диний башкармадан келе турган конокторду эң алгач мен мындай жарыя катарында айтып кетсем, кайсы мамлекеттерден келатат. Үстүбүздө жылдын 11 сентябрында өзүңүз баса белгилегендей Түрк мамлекеттер уюмунун диний жетекчилери Кудайым буйрса келе жатат. Аларды баса белгилеп айта турган болсок, Кавказ мусулмандарынын башкарманын төрагасы жана Азербайжан Республикасынын муфтии Шейхул Ислам Алла шүкүр Паша Заде келатат, Кудайым буйрса. Түркия Диянет иштери башкармалынын башчысы профессор доктор Али Эрбаш муфтий баш болуп, Казакстан мусулмандар дин башкармалынын башчысы баш муфтий Ноорузбай Ажы Тагануулу, Түркменистандын муфтии Ялкан Хожагулиев жана Өзбекстан мусулмандар дин башкармалынын төрагасы муфтий Шейх Нурдин Ажы Халык Назар азиреттери Кудайым буйрса келатат. Ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун башчысы, катчысы Кубанычбек Омаралиев агайыбыз өзү баштаган конокторубуз Кудайым буйруса ушул үстүбүздөгү жылдын 11 сентябрында келүүсү күтүлүүдө. Бул жыйындын өткөрүүнүн негизги маани маңызы Кыргызстан Түрк мамлекеттер географиялык жагынан, тарыхый жагынан биз бирбиз, түрк элдери. Албетте кыргыз мусулманы дагы өзүнө жараша маданий үрп-адат, каада салты бар. Ошондой эле тутунган дини бар, ал ислам. Борбор Азиядагы түрк элдери эзелтеден, байыртадан түрк элдери болуп аталып келген. Биздин каада салтыбыз, үрп-адат, ошондой эле дин тутумубуз дагы бир. Тагыраак айтканда, Ханафи мазхабында динибизди тутунуп келатабыз. Кудайым буйруса, бул боордош мамлекеттерден келе турган дин башкармаларынын азирети муфтийлери менен биргеликте ошол биздин өзүбүздүн түрк элдеринде таандык болгон каада салтыбызды, үрп-адатыбызды ошону менен эле биргеликте Ханафи мазхабыбызды бекемдөө максатында Ханафи мазхабындагы акыйда ишениминдеги шарият өкүмдөрүн бирдиктүү бир форматта иштеп чыгуу жана аны тутунуу маселеси камтылат да буюрса. Мына ошол максатта бул мааниси өтө терең. Түшүнүктүү. Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин дин башкармалыктарынын төрагаларынын 5-чи жыйыны кандай тарыхый өзгөчөлүккө ээ болушу мүмкүн? Кудайым буйруса бул демилгеленип өтүп жаткан Түрк мамлекеттер уюмунун диний жетекчилеринин келиши менен, бул жыйындын өтүшү менен Кудайым буйруса биздин тарыхый бир өзгөчөлүккө ээ болот. Себеп дегенде алгачкы жолу бул 6 түрк мамлекеттеринин жетекчилери, диний башчылары бир жерде чогулуп жүз көрүш Кыргызстанда өтүп жаткандыгы бул алгачкы жолу болуп жатат. Албетте буга чейин коңшулаш мамлекеттерде болуп өткөн бул жыйын ал эми Кыргызстан мамлекети үчүн эң алгачкы жыйын болуп эсептелет. Бул өзүнчө бир тарыхый орунду алат. Албетте бул түрк мамлекеттеринин жетекчилери келген кезде Кыргызстандын дагы өзүнүн кадыр баркы көтөрүлөт.
Ал жерде ошол үммөттүн дин тутумундагы мусулман бир туугандардын дин тутумундагы кээ бир шари өкүмдөрү дагы бирдиктүү бир фатва чыгарууда демилгеленет. Мына ушул аябай чоң бир тарых жаратат да буюрса. Түшүнүктүү. Азирети муфтий, мынакей биздин кыргыз коомчулугу үчүн дагы бул жаңылык болуп жатса керек, анткени Кыргызстанга ушул диний жетекчилердин келип жолугушуусу биринчи ирет өтүп жатпайбы? Анан анда негизги темалар, кайсыл темага көбүнчө басым жасайсыздар? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Буюрса бул биздин жыйыныбыз буюрса эки этаптан турат. Биринчи этап ошол Кудайым буюрса конокторубуз аман эсен сак саламат эли жерибизге кадам таштап келгенден кийин биринчи Кудай буюрса журт башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич 11 сентябрда ынтымак ордодо кабыл алат. Ал жерде Кудайым буюрса ушул Азирети муфтилердин батасы менен коштолуп бул алгачкы ишибиз башталат. Андан кийин эле биз дароо ошол программанын алкагында бул жыйындын саммити башталат. Ал саммитте биздин Азирети муфтилердин баягы бирдиктүү буга чейин фатва деп коебуз. Баягы бирдиктүү Ханафи мазхабынын алкагында фатвачылар баш бириктирип буга чейин 2-3 жолу жыйын өткөрдү. Ал жыйын Түркия мамлекетинин борбору Анкара шаарында болуп өттү. Мына ошол жерде эң маанилүү болгон фатваларды биздин ушул Кыргызстан мамлекетинде борбор калабыз Бишкекте ошол фатванын жыйынтыгы болот. Ошол жыйынтыгын бардык муфтилер бир ооздон бирдикте кабыл алабыз. Кыргызстанда ушул алгачкы ирет өткөрүлө турган диний ири иш-чарадан коомчулук кандай өзгөчөлүктөрдү күтсө болот? Кудайым буюрса бул жыйындын алкагында биздин коомчулук бул жыйындын негизги темасы үммөттүн биримдиги деген теманы койдук. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө мындай бир араздашуу, бөлүнүп жарылуу болуп жаткан учур. Мына ошол себептен ынтымак бар жерде, биримдик болгон жерде ырыс болот. Ырыс береке болот. Ырыс береке дегенде биз баягы мадди жакты түшүнбөшүбүз керек да. Ырыс береке дегенде эле биз баягы ошо финансовый жакты түшүнөбүз да. Ырыс берекеден максат ошол жерде тынчтык болот. Тынчтык болгон жерде бардык нерсе болот. Тынчтык болгон жерде дин тутунат, намазын окуйт, орозосун тутат. Ошол эле мезгилде тынчтык болгон жерде үй бүлөнүн баалуулуктары сакталат. Мына ошол себептен биз теманы дагы үммөттүн биримдиги, ушул ынтымак болсун, биримдүүлүк болсун, достук болсун деген максатта ушул иш-чаранын темасын ошондой тандап алдык да. Негизги Кудайым буйруса бул түрк мамлекеттер жыйынында Кудайым буйруса коомчулукка биз ошол баягы жогоруда айтып кетпедимби? Дин тутунууда биз бирдиктүү чечимдерди кабыл алабыз. Ошол чечимдерди биз мусулман үммөткө жеткиребиз. Акыйдада болсун, ишенимде болсун, дин тутумунда болсун деп биз ошол түрк мамлекеттеринде биздин жаштарыбызга билим алуу шарттары түзүлөт, меморандумдар түзүлөт. Себеп дегенде биз кызыктарбыз диний багытта. Диний багытта. Биз кызыктарбыз, биздин балдарыбыз дин үйрөнүүдө Ханафи мазхабында өзүнүн каада салты колдогон, үрп адаты колдогон мындай илим алсын деп. Илим, шарият албетте каада салт исламды колдойт. Бирок биз бүгүнкү күндө ислам каада салтка дагы каршы келбеген кадрларды жетиштиришибиз керек да. Мисалы айта турган болсок, биздин ата бабаларыбыз өзүнүн үрп адаты, каада салты менен коомчулукту дин чөйрөсүндө тарбиялап келген да. Улууларды урматтап, кичүүлөрдү сыйлап, адалды адал, арамды арам деп бизге ушундай өзүнүн каада салты менен үйрөтүп келген. Биз бүгүн келечек муун урпактарыбызга, балдарыбызга ошол өзүнүн каада салтын жакшы билген жана биздин маданиятыбыз, мазхабыбыз бирге болгон мамлекеттерде илим алсын деген оюбуз бар. Мына Кудайым буйруса ушул түрк мамлекеттер уюмунун жыйындын алкагында биз меморандумдарды түзгөндө биздин балдарыбыз ошол эле Түркия мамлекетинде, ошол эле мисалы Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринде барып, ошол дин билимин алууда
Ханафи мазхабында биздин маданиятыбызга, үрп адатыбызга каршы келбеген окуу жайларда окуусуна буюрса шарт түзүлөт да. Жакшы, абдан жакшы. Демек, келечекте ушул диний тармакта жалаң гана динге гана басым жасабастан, ошол маданиятты дагы мыкты түшүнгөн, биздин салт санаабызды да мыкты билген кадрлар даяр болот экен да. Албетте. Абдан жакшы. Анан кийин Азирети муфти айтсаңыз, мынакей бизде алгачкы ирет өткөнү жатат, анан тарыхына кеңинен токтолсоңуз, биздин коомчулук үчүн жаңылык болуп жатат, анан бул башка өлкөлөрдө саммит бир нече ирет өткөн экен, кайсыл өлкөлөрдө өттү? Сиз эгер алардын кайсынысына катыштыңыз? Бул 2019 жылы Түркия мамлекетинде демилге көтөрүлүп, ушул иш-чара башталган экен. 2019 жылы Түркия мамлекети алгачкы жыйынды өткөрүп берген экен. Андан кийин эле ошол Азербайжан мамлекети өткөрүптүр. Андан кийин ошол катар менен Өзбекстан мамлекети өткөрдү. Дээрлик бардык түрк мамлекеттер бир нече жолудан бул жыйынды өткөрүштү. Мен өзүм Казакстан мамлекетинде Борбор каласы Астана шаарында өттү 2024 жылы. Мана ошол түрк мамлекеттер уюмунун дин башкармаларынын жетекчилеринин катышуусунда биз өзүбүз дагы делегаттар барып катышып келдик. Негизинен ал жерде дагы ошол бирдиктүү фатвалар кабыл алынды, бирдиктүү шарият өкүмдөрүн биргеликте аткаралы деген өкүмдөр кабыл алынган. Анан ошол жерде Кыргызстан мамлекетине төрагалык берилди. Биз дароо ошол мамлекетибизге, бизге тиешелүү болгон улуттук агенттикке, өзүбүздүн тышкы иштер министрлигине кайрылып, жыйынтыгында кабыл алынып, Кудайым буйруса, ошол төрагалык Кыргызстан мамлекетине өтүп, бүгүнкү күндө биз кызыл кандуулук менен мындай жакшы максаттар менен даярдыктарды көрүп атабыз. Кудайым буйруса, колдон келишинче мейман достугубузду көрсөтөбүз. Түшүнүктүү. Азирети муфти, айтсаңыз, мынакей дүйнөдө бул диний радикализм дагы негизги көйгөйлүү темалардын бири, анын ичинде бул Кыргызстанда дагы жихадты туура эмес түшүнүп, ушул чет өлкөгө кетип калган жарандарыбыз бар, буга чейин Сирияга бир нече жарандарыбыз кетип калган. Ушундай багытта калкка негизи эле так маалыматты жеткирүүдө ушул биргелешип иш алып баруу боюнча маселелерди карап атасыздарбы? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул жыйындын дагы бир өткөрүүдөн максат түрк мамлекеттеринде, баягы биз жогоруда баса белгиледим, Борбор Азияда биз эзелтеден биздин ата-бабаларыбыз мазхаб тутунуп келген. Анын ичинен биздин ошол мазхабтардын ичинен улуу имамыбыз Имам Азам Абу Ханифанын мазхабында жашап келишкен. Албетте бул мазхаб үрп адатты четке какпайт. Биздин ата-бабаларыбыз үрп адат менен динин тутунуп келген. Ошол үрп адат биздин ата-бабаларыбыздын тутунган каада салты шариятка эч качан каршы келген эмес. Тескерисинче ата-бабаларыбыз ошол хадистен, Курандан өкүмдөрдү алып, баягы үрп адат катарында өзүнүн жүрүм турум менен берген талим тарбиясы менен ушундай сонун үйрөтүп келгенде, мисал айта турган болсок, мисалы бир боз үйдүн ичинде 12-15 баланы тарбиялап келген да. Ошол 10-15 бала боз үйдүн ичинде ата-бабалар сонун кылып тарбиялап койгон да. Мисалы коноктор келгенде балдарды сыртка чыгарып койгон эмес. Ул мындагы аксакалдар келип отурганда балдарын чакырып отургузуп, аксакалдар аталарыбыз ушундай тарбиялык сөздөрдү айткан, ошолордун оозунан биздин балдарыбыз жакшы талим тарбия алган да. Мына ушуга окшогон каада салт менен биздин мазхабыбыз тарбиялап келген. Мына ошол нерсе менен сырттан келген агымдарга бөгөт койгон. Бүгүнкү күндө биз ошол үрп адатыбызды четке кагып, өзүбүздүн каада салтыбызды жакшы билбегендиктен сырттан келген ар кандай радикал көз карашындагы агымдарды ээрчип, жаштар өзгөчө өзүнүн Ханафи мазхабын, өзүнүн ислам дининдеги баалуулуктарды жакшы түшүнбөгөндүктөн радикал көз карашындагы агымдарды ээрчип кетип атат да. Билим деңгээли жетпегендиктен. Бул түрк элдеринин диний башкармалыктары бирдиктүү бир фатвада ушул сырттан келген агымдарга бөгөт коюуда. Биздин ушул мазхабыбызга, биздин акыйдабызга, ишенимибизге, каада салтыбызга, керек болсо үрп адатыбызга каршы келген агымдарга бөгөт коюу
экстремизм, терроризмге жол бербөө максатында дагы Кудайым буйруса чечимдер кабыл алынат. Ушундай эле көйгөйлөр менен биздин кошуна өлкөлөрдө дагы маселелер бар, Албетте, бизде кандай бүгүнкү күндө экстремизм боюнча дин багытында көйгөйлөр болгон болсо, коңшулаш мамлекеттеринде да бул көйгөйлөр жаралып келет. Түшүнүктүү айтсаңыз дагы жыйындын алкагында Азирети муфтийлер ортосунда кандай келишимдер, резолюциялар дагы кабыл алынышы мүмкүн? Эми Кудайым буйруса, жогоруда баса белгилеп кеттим, буга чейин бир 3 жолу Түркия мамлекетинин Борбор калаасы Анкарада ушул түрк мамлекеттеринин фатвачылары, дин алымдары барып, баш бириктирип, ошол жерде бирдиктүү фатваларды иштеп чыгыш үчүн отурум өткөрдү, жыйындарды өткөрдү. Мына ошол жыйындын негизги баягы резолюциясы биздин Кыргызстан мамлекетибизде эртеңки өтө турган жыйында кабыл алынат. Анын ичинде баса белгилеп кетсек, бирдиктүү фатвалар кайсылар? Мисалы, ороз айында айдын чыгышын белгилөө. Ошол эле мезгилде айт намазын бир мезгилде окуу. Ошол эле мезгилде баягы масафа деп коебуз, сапарга чыкканда канча километрден кийин биз мусафир болобуз. Мына ошону дагы биз Ханафи мазхабына ылайык өкүм чыгарышыбыз керек. Мына ошол жаатта. Андан сырткары баягы эми үй бүлөлүк зордук зомбулук акыркы мезгилдерде көбөйүп кетпедиби? Мисалы, аял затына болгон зордук зомбулук, баягы баш кошкон үй бүлөлөрдүн ажырашуусу, талак деп коебуз. Ошол мезгилдерде кээ бир учурда талак ала албаган айымдар бар, кыз келиндер бар. Мисалы, ошол күйөөлөрү талак бербестен мындай зомбулукка барышат да, же карабайт, же камсыз кылбайт, же сапарга чыгып кеткен бойдон эч кандай үй бүлөсүнө көңүл бурбайт. Мына ошолорго зордук зомбулук болбошу үчүн бирдиктүү фатванын резолюциясы Кудайым буйруса эртеңки боло турган жыйында кабыл алынат. Түшүнүктүү. Азирети муфти азыркы маалда ушул түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан аталган өлкөлөрдүн ичинде учурдагы диний кызматташтык кандай? Кайсыл деңгээлде? Кудайым буйруса биз ушул өткөрүлүп жаткан түрк мамлекеттеринин жыйындарына мен өзүм алгач Казакстан мамлекетине катыштым, бирок ага чейин Өзбекстан мамлекетинде, Азербайжан мамлекетинде башка бир илимий конференциялар болду. Ошол конференцияларда биз барып атайын Кыргызстан мамлекетинин атынан, диний башкармалыктын атынан катышып келдим. Кудайым буйруса ушул түрк мамлекеттердин башкармалыктары мындай ынтымакта, биримдүүлүктө, эриш аркак байланышып, жакшы биргеликте иш алып барып келатабыз. Мына ошол себептүү дагы биздин өтүнүчүбүздү жокко чыгарбастан ошол Астана шаарында өтүп жаткан саммиттин түрк мамлекеттер уюмунун кийинки кезектеги төрагалыгын Кыргызстан мамлекетине сунушташты. Бул дагы мен баса келип айтып кетет элем, ошол түрк мамлекеттеринин жетекчилери менен, диний башкармалары менен тыгыз байланышып, эриш аркакта иштөөнүн натыйжасы да бүгүнкү биздин мамлекетте өтө турган ушул жыйындын өтүлүшү ошол себеби. Төрагалык ушул Кыргызстандан өткөндөн кийин кайсыл өлкөгө кетиши мүмкүн? Кийинки ушул саммит Азирети муфтийлердин жолугушуусу кайсыл өлкөдө болушу мүмкүн? Кудайым буйруса биз ошол 11-сентябрда өтө турган жыйындын этегинде жыйынтыктап жатып, ошол жерде буйруса добушка коебуз. Ошол жерде добуш менен кезектеги кайсыл мамлекетте өтө турган бул жыйындын акырында буйруса белгиленет. Негизи эле программа тууралуу айта кетсеңиз, канча күнгө созулат, иш-чаранын ичинде эмнелер камтылган, баягы президенттин жолугушуусунан тышкары дагы кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот? Кудайым буйруса бул жыйын 4 күн аралыгында өтөт. Кудайым буйруса 9-сентябрдан тарта ошол түрк мамлекеттеринин диний башкармалыктарынын фатва бөлүмдөрүнөн атайын адистер келет. Алар 9-сентябрь күнү өз ишин башташат. Тагыраак айтканда, алар ошол 9-10 баягы фатвалардын чечимдерин кабыл алып, 11-сентябрда өтө турган муфтилердин жыйынына алып киришет, сунуштап. Мына ошол жерде фатвалар бирдиктүү бир сунуш менен бекилет. Анан буйруса
10 сентябрда Азирети муфтилерибиз келе баштайт. Биз аларды чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Атайын программалар иштеп чыктык. Кыргызстан мамлекети дагы Кудайым буйруса меймандос эл. Жакшынакай күтүп алып, жакшынакай бир меймандостугубузду көрсөтөлү деген максатта атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Жумушчу топ жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ушул жерден мен баса белгилеп кетейин. Аллахым разы болсун, өмүрүнө береке берсин. Журт башчыбыз урматтуу Садыр Кожоевич ушул демилгеге колдоо көрсөтүп, ошол кайсыл тараптан болсун, акча каражат жагынан болобу, же болбосо кандай тараптан болбосун колдоо көрсөтүп берди. Кудайым буйруса жогорку деңгээлде өтөт деген чоң ишенимдер бар. Түгүл Өзбекстан мамлекетинин муфтийи, Казакстан мамлекетинин муфтийи ушул берметтей болгон ысык көлдү бир көрбөй кетсек болбой калат. Ошол себептен биз атайын баргандан кийин ушул ысык көлгө дагы бир барып кетсек деген атайын Астанада сунуш берген. Ошол сунушун дагы биз жергиликтүү Тышкы иштер министрлигине билдирдик. Жаратканым разы болсун, кабыл алышып программага кирди. Кудайым буйруса ошо 12 сентябрда ысык көл областына барып, ал жерде коноктойбуз. Буйруса. Демек бул Бишкектин айланасында гана эмес, ысык көлгө чейин ысык көлдө да уланат экен. Ысык көлдө да бул программа уланат, Кудайым буйруса. Азирети муфтий мынакей фатва деп айта кеттиңиз. Бул динде негизи фатва негизги актуалдуу маселелердин бири. Анан учурда коомчулук негизи эле дүйнөдө адамзат жаңыланып, мындай аламдашуудорунда жашап атпайлыбы? Жаңы технологиялар кирип атат, жаңы илим өнүгүп атат, улам жаңы баягы турмуш талап кылган жаңы фатваларды кабыл алууга туура келет да. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, баягы үй бүлөлүк институтка байланышкан чечимдерди, фатваларды кабыл алабыз депчи. Технологияга байланышкан, медицинага байланышкан, дагы бир адам укуктарына байланышкан багыттагы ушул тармактарда фатваларда кабыл алынышы мүмкүнбү? Албетте азыр дүйнө жүзүндө өзүңүз айткандай технологиялык жагынан дагы атайын ушундай фатвалар чыгарууга биз мажбур болуп атабыз да. Мына анын жанында ошол мисалы адам баласынын органы, адам баласынын органы, мына ошол жаатта да биздин дин алымдарыбыз ар кандай учур кездешет экен. Мисалы жылдар бою 20 жылдап, 20-30 жылдап ошол баягындай онкологиялык оору менен ооруп бейтапканада жаткан инсандар болот экен да. Негизинен аны медицинанын көз карашы менен караганда баягы өлүк адам катары кабыл алынат экен да. Көп жыл баягы комада жатып калган. Комада жатып калган, өзүнө келбеген. Алардын ошол баягы чечиминде ал мындай өлүк катарында кабыл алынат экен да. Мына ошонго атайын шарият жагынан дагы ошо фатва чыгаруу мезгили келип жетти. Ошол боюнча да биздин дин алымдарыбыз Кудайым буйруса эртең талкууда бул маселени коюшат. Себеп дегенде кээ бир мамлекеттерде ошол медицина жаатындагы илимпоздор атайын дин алымдарына кайрылуу болгон. Ошо кайрылуунун алкагында мына Түркия мамлекетинде бир нече жолу бул алымдардын арасында талкуу болуп жатат. Анан албетте баягы азыр деле кездешип атпайбы, оору илдет Кудайдан дейбиз, шипасын да Кудайдан дейбиз, бирок адам баласы аракет кылыш керек жашоодо. Аманат катарында берилген бул дене мүчөнү сак саламат сактап калышыбыз керек. Ден соолугубузга көңүл бурушубуз керек. Эми оору сыркы Кудайдан дейбиз, баягы боор оору, бөйрөк оорулар көбөйүп атат. Анан өзүнүн бир туугандары баягы донор жаатында жардамчы болуп берип атат. Ушул шарияттын көз карашы кандай? Мына ушул маселени дагы Кудайым буйруса эртеңки фатва жыйынында бул маселелер каралат. Абдан жакшы, демек бир топ маселелер каралат экен. Айтсаңыз дагы ушул Кыргызстанда мынакей алгачкы ирет өтөт деп жогоруда белгилеп атабыз. Мына диний чөйрөсүндө бул жыйындан кийин кандай жаңы багыттар ачылышы мүмкүн? Эми Кудайым буйруса жогоруда да баса белгилеп кеттик. Бул жыйындан кийин атайын ушул түрк мамлекеттер диний башкармалыктарында биз бирдиктүү баягындай форматта кадрларды жетиштирүү маселеси каралат. Мисалы ошол диний кызматкер
Борбор Азияда бирдиктүү фатва чыгарыш керек да. Анан бирдиктүү фатванын алкагында жашашыбыз керек. Ошол жаатта биз бири-бирибиз менен кызматташышыбыз керек. Мисалы илим окуу жаатында биз ошол коңшулаш мамлекеттерге меморандум түзүп балдарыбызды жөнөтөбүз. Ал балдарыбыз окуп келгенден кийин дагы биз эч кандай баягындай кооптонбостон дин жаатында ошол балдарыбызды биз диний чөйрөгө кошуп иштөөсүнө шарт түзүп беребиз да. Эмне себептен жогоруда эле басып белгилеп кеттим. Ошол илим алып келген мамлекеттердин маданияты бир, үрп адаты бир, мазхабы бир, жараткан жаратуучубуз бир дегендей, тутунган китебибиз бир, пайгамбарыбыз бир, ишенимибиз бир. Мына ошон үчүн ошол жактан окуп келген балдарга жакшы бир шарттар түзүлөт да. Кудайым буюрса мына ушул жыйындан кийин ушул жаатта кеңири бир жол ачылат. Андан кийин ошол диндер аралык карым-катнаш, мамлекеттердин ортосундагы мусулман бир туугандардын бири-бирине болгон көз карашы, карым-катнаш мунун баардыгы буюрса жанданат деп ишенебиз. Түшүнүктүү. Азирети муфтий, бизге берилген убакыт тез эле аяктап калды. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кадырлуу көрөрмандар, ушуну менен биз бүгүнкү Күн маек берүүсүнө жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде биз Кыргызстанда алгачкы ирет өтө турган Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн муфтийлеринин жолугушуусун талкууладык. Бүгүнкү биздин эфирде Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Абдулазиз Кары Закиров болду. Эфирде ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.